Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Эсептин канчалык деңгээлде татаал экенин билиш үчүн сөзсүз түрдө өз алдынча биринчи чыгарып көрүңүздөр, андан соң эсептин чыгарылышын көрсөңүздөр болот. Эсептин чыгарылышы боюнча бул орто деңгээлде эсептесек болот, себеби өтө деле чоң материалдарды билиш шарт эмес. Болгону 2-3 маалымат билсеңиздер эле ошол аркылуу чыгарып кетсеңиздер болот. Бул жактан караңыздар, тамырасында 20 деп жазылып турат. Мындан тамыр так чыкпайт. Тамырасында 45тен дагы, тамырасында 80ден дагы так тамыр чыкпайт. Буларды эмне кылуу керек? Ар бирин биз көбөйтүндү түрүндө жазып алабыз. Алгач мен берилишин көчүрүп жасайын бул жака. Эми караңыздар, бул жактан тамырасында 20, плюс тамырасында 45, кошулган тамырасында 80. Эми тамырасында 20-ны биз көбөйтүндү түрүндө жазып алышыбыз керек. Муну биз 4 көбөйтүлгөн 5 деп жазсак болот. 4 көбөйтүү 5. Караңыздар, именно эмнеге биз 4 көбөйтүү 5 деп алдык? Муну 2 көбөйтүлгөн 10 деп деле алсак болот болчу. Болгону көбөйтүндү түрүндө алганда жок дегенде бир санынан тамыр чыгыш керек, сөзсүз түрдө. Бул жактан тамыр астында 4төн чыгат. Ошондуктан 4 көбөйтүү 5 деп алдык. 20 дагы кандай көбөйтүндү түрүндө алсак болот? 4 көбөйтүү 5 десек болот, 2 көбөйтүлгөн 10 десек болот, же наоборотун тескерисинче 10 көбөйтүү 2 деп жазсак да болот экен. Андан кийинки 45те кошулган дейбиз. 45ти дагы бир санынан тамыр, экинчи санынан чыкпай деле койсо болот. 9 көбөйтүлгөн 5 деп жазсак болот. 9 көбөйтүлгөн 5. Бул жактан 9дан тамыр чыгат, 5тен чыкпайт. Жок дегенде бирөөсүнөн чыгып атат. Кошулган 80де бардыгы эле мынакей. Көбөйтүү 5 болот. Демек бунусу деле ошондой сыяктуу болот. 16 көбөйтүлгөн 5 экен. 16-ны 5ке көбөйтсөңүздөр 80 чыгат. Демек биринчи биз көбөйтүндү түрүндө алып алдык. Эми мындан кийинки тамырлардан чыгарабыз. Тамыр астында 4төн бизде 2 чыгат. Барабар дейбиз дагы. 2 тамыр астында 5 деп жазабыз. 5тен тамырдан чыкпайт. Чыгат болгону болжол менен чыгат, бизге болжол менен жооптун кереги жок. Кийинки 9дан бизде 3 чыгат тамырдан. Тамыр астында 5тин өзүн жазабыз. Кийинки 16дан бизде кошулган дейбиз дагы. 4 тамыр астында 5 деп жазабыз. 4 тамыр астында 5. Барабар. Эми эгерде сиздер теңге менен чыгарганды билсеңиздер, бул жактан мындай сыяктуу нерселерди оңой эле чыгарып койсоңуздар болот. Теңдеме эмес, окшош кошулуучулар топтоо деп бул 6-чы класста өтүлөт. Ошол материалды биле турган болсоңуздар, мындайларды оңой эле чыгарып болот. Мисалы 2x кошулган 4x десе, биз эмне кылабыз? Жөн эле болгону коэффициенттерин кошуп коебуз. 2-ге 4тү кошобуз. 6 дейбиз дагы, жанында турган коэффициент x'ти кошуп жазып коет экенбиз. X'ти жөн гана кошуп жазып коебуз. Ошондой эле сыяктуу сиз бул жакта турган бардык тамыр астында 5 дегендердин баарын тең x деп эле түшүнүп алыңыздар. Ошондо жөн гана коэффициенттерин кошуп коебуз. 2-ге 3тү кошобуз, 4тү. 7 болот. 7, анан тамыр астында 5ти жөн гана кошуп жазып коебуз. Эми бул жактан жоопторун карайбыз. 800 тамыр астында 817, 405, 81, 155. Бир дагы жооп биздин чыгарылышка дал келбей жатат. Эми мындай учурда эмне кылабыз? Кайрадан 7-ни тамырга киргизип жазабыз. Кайсыл санды тамырдан чыгарсак 7 чыгат? 49дан чыгат бизде. 49 деп жазабыз. Тамыр астында 49 көбөйтүлгөн 5. Кайра эле эгерде биз чыгара турган болсок, бул жагы чыгып калат. Биз ушундай түрү керек болуп жатат. Барабар дейбиз. 49-ту 5ке көбөйтө турган болсок, бизде чыгат. 9, 5 жерде 9, 45. 4 көңүлдө болот да, 5 жерде 4, 20, 28. 200. Менде ката кайсыл жеринен кетти? 2-ге 3тү кошсок, 5 болмок, 5-ке 4тү, могул жер 9 экен. Менде ката кетиптир ушул жеринен. 9 экен. Бул жак 81 экен демек. 81. 81-ди 5-ке көбөйтө турган болсок, ошондо чыгат 405 чыгат экен. 405. Ошондо тамыр астында 405 болду. Жогу ошондо мынакей. В варианты туура болот деген сөз. Бул жактан ката кетип калыптыр. Мен кошконумда 2-ге 3тү кошуп турмун. 5, 5-ке 4тү кошкондо 7 деп жазып коептун. Ошол жер 9 болмок.
Анан 9-ду тамырга киргизсек 81 болуп келет. 81-ди 5-ке көбөйтсөк 405. Демек жообу В варианты экен.